Сапарыбызды уланта беребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алдыда 9 май жеңиштен, улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата Борбор калабызда өтүүчү маданий иш-чаралар туурасында сиздерге маалымат беребиз. Ал үчүн студиябызга Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Белекбаев агайды чакырып алганбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Ошол 9 майга карата кандай маданий иш-чаралар күтүлүүдө? Адаттагыдай эле 9 май майрамын жеңиш аянтында майрамдамакчыбыз. Быйыл мынакей 4-нөн баштап, 3-нөн баштап, бул кечээки күндөн баштап иш-чаралар жүрүп жатат. Толугу менен шаарда, мектептерде, библиотекаларда, музейлерде, андан сырткары шаардык райондордо администрациялык МТОларда ар кандай ушул иш-чаралар өтүп жатат. Бирок основной эң маанилүү иш-чара бул 9 майда жеңиш аянтында болот да. Ал жерде эртең менен саат 9-дан баштап ушул жана гирлянда деп коебуз, гирлянда эскерүү гүлдөрүн коюу биздин мамлекеттин башчыларынын катышуусу менен пландалган. Анан саат 11-де адаттагыдай солдатский каша деп коебуз. Ошол биздин конокторго жана шаардын тургундарына баргандарына ушул солдатский кашаны Аскердик ботко берип, аскердик ботко беребиз. Анан 11-ден баштап саат 1-ге чейин ошол Шопоков көчөсүндө чоң сахна коюлуп, ар кандай жанагы үн берүүчү, жарык берүүчү шаймандар коюлуп, ал жерде чоң концерт өткөрүлөт да. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, жанагы 9 майга чейин ошо бизде шаарда болгон ветерандарды кыдыруу жана куттуктоо пландалган. Ал ар бир райондо азыр эми азайып кетпеди ветерандарчы. Бирок ага карабай ошол ветерандардын үйүнө барып ошол куттуктоо пландалган да. Анан мындан тышкары дагы өчпөс полк дагы жүрөт, жүрүшү. Жылына өчпөс полк, бессмертный полк, өлбөс полк деп коебуз. Өлбөс полк быйыл дагы план алып жатат. Ал 9 майда 8-ден 10-га чейин ушул Дайыр Асан атындагы паркта, Жеңиш паркында чогулуу болот. Ал жерде адаттагыдай мэриядан ошол музыкалык сопровождение, духовой оркестр барат. Андан сырткары шаарыбызда болгон творческий коллективдер бар азыр даярданып жатышат. Каалоочулар көп. Ошондуктан ошол алардын коопсуздугуна биздин шаарыбыздын жол эрежесин сактап, көчөлөрдү жаап, транспорт маселесин жана башка жагын кароого ошол тапшырма берилген. Азыркы учурда ошол анын баардыгын иштеп жатат. Алар ошол саат 10-до кыймыл башташат. 10-дан баштап жеңиш аятына чейин келип баштайт да, саат 11-дерге. 1 саат, 2 саат, 2 саат бою. Ар кандай болот да ушул. Шаар тургундары көбүнчө кечкисин чыгып эс алганды же майрамды жакшы көрүшөт. Кечки программалары кандай каралган? Бизде кечки программалар быйыл каралган эмес. Мурун кечкисин алып келип концерт берип, бир жылдар билесиздер, ошол жанагы голубые билети деп Россиянын ансамблери келип концерт берген да. Быйыл каралган жок, анткени могу пандемиядан кийин иште бир аз эл суюлуп кетти. Ошон үчүн кечкисин биз кечки программа коюлган жок. Мурун салютта өткүзүп билесиздер. Ошо салютта калды. Ана концертте иште кыскартып кетти. Анан биздин баягы аскердик каражаттарыбызды көрсөтүлөт да ошолордун баары тең, Жок, сиз парадты айтып атасыз го. Парадты бул юбилейный даталарга берилет. Быйыл аскерлер жана жеңиш аянтында мындай парадты бир аз проход болот да. Жанагы митинг реквием болгондо солдаттар жанагы залп атышат. Ошол иш-чара бүткөндөн кийин парадный строй менен мындай башкатта бир аз эле.
Мындай чоң парад болуп кетти. Шаар тургундары баары эле бара катыша алышабы көргөнү? Албетте, акыркы жолу бессмертный полк болгондо 50 миңге жакын киши болгон. Аябай көп болгон. Аябай көп болгон. Анан быйыл дагы ограничение жок. Ограничение жок. Сиз өзүңүз билесиз, тиги бир эле жери ошол элдин коопсуздугу үчүн ал жерге жанагы курал-жарак, бычак, айнек, жанагы кескен же жарылуучу заттарды алып киргенге болбойт да. Чоң сумкалар менен киргенге болбойт. Мындай транспарант же форма кийип алып, же жанагы ветерандардын, кош качкандардын сүрөтү менен келсе болот. Катышууга чек жок. Ошондон тышкары баягы унаа өзгөчөлөнгөн унаа көргөзмөлөр да болот экен. Бул тууралуу маалымат. Унаа жөнүндө азыркы учурда ошол такталып, тизмеге такталып жатат. Ошол согуш убагындагы техникалар, бул эми техника деген жеңил унаа да. Ооба. Айткоз УАЗик дегендей ошолор катталып катышабыз деп атышат. Алар албетте каралган. Алар өзгөчө кароодон өтүп, тизмек менен катышылат. Негизи эле быйылкы жылы 78-жыл, улуу жеңишке 78 жыл толбодубу? Негизи быйыл кандайдыр бир өзгөчөлөнгөн маданий иш-чаралар барбы? Өзгөчөлөнгөн деле мындай эми кантип өзгөчө кылабыз? Жеңиш деген белде да. Ошол эле сыяктуу өзгөчөлөнгөн десек, мисалы быйыл мына биздин шаарыбыздын борборундагы көчөлөрүнө жакшынакай жарым баннер деп коебуз. Ошого тапшырма берилген, жакшынакай мында жасалган жакшынакай болот деп. Анан быйыл ошол концепция жазышып, ойлоп табышып, ошол биздин Кыргызстандан согушка 350 миңден көбүрөөк адам кеткен экен. Ошонун ичинен 73 биздин мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры болгон экен да. Ошол 73 баатырды элге азыркы жаштардын көбү билбейт да. Баатыр эмес согушту билбей атабыз. Ошолорго баягы тааныштыруу катарында, маалымат катарында ошол биздин 73 баатырды, Кыргызстандын баатырларын ошол биздин мына Элбиристе агропромдо ошол жана фонтандын тегерегинде именно ошол борбор ала тоо аянтында илип жатабыз. Бүтүп алып, буюрса бүгүн кечке чейин бүтөбүз. Ал жерде ошол 73 баатырдын сүрөтү менен туулган жылы жашаган мезгил жазылган да. Анан ошондо биздин концерттик баягы иш-чарага канча ардагер катышат? Ардагер эми быйыл бизде шаарыбызда 391 ардагер катталган да. Анын ичинде баары эле катышчу эмес, анын ичинде катышуулардын саны 12 деп. Калгандары болсо баягы блокадниктер, узниктер, жанагы жетим жесирлер деген ошол кошулган да. Ал жерде биз баарын эле чакыруу бердик. Анан азыр билесиздер, ден соолугуна байланыштуу келе тургандар болсо алып келебиз. Аларга шарттын баарын түзүп, коляскасын жана ар кандай жардам көрсөтүлөт. Ошо эң өкүнүчтүүсү жыл өткөн сайын суюлуп, ардагерлердин арасы азайып баратканда, ошентсе дагы саналуу ардагерлерибизге жана орукта иштеген биздин ата-энелерибизге сый урмат көрсөтө берели. Өзгөчө ошо ар бир жеңиштин 10-май күнү эртең менен сонун сүрөттөр пайда болуп калат да. Маселен, кичинекей балдардын аскерди кийинип барганы, сонун пилотка шапкаларды, фуражкаларды кийип алганы, сонун ошондой кийим менен келсе, андан бетер көркүн ачып, майрамды бир өзгөчө шаң тартуулайт да. Ал баягы сиз айтканым менимче илгери Союз убагында сөзсүз парад болуп, сөзсүз кандай бир экскурсиялар болуп, ушундай иш-чаралар болчу. Ошонун баары менимче жанагы өлбөс полкко өтүп кеткен. Ал жерде айтып кеткендей, ар бир каалоочу шаарыбыздын жашоосу болобу, же коногу болобу катышса болот экен. Буюрса, жакшы деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Анткени жакында эле Борбор калабыздын мааракелик датасын сонун деңгээлде өткөрдүңүздөр. Баса майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Шаарыбызда шаң гана болуп турсун. Чоң рахмат маегиңизге.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата Борбор калабызда өтө турган маданий иш-чаралар туурасында маалымат бердик. Маалыматты Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Белекбаев берди. Азиз дос ободобузга рахмат айтабыз. Берүүбүздү улантабыз.